Ассаламу алейкум. Мен аты жөнім Союзбек Сатаров. Кыргыз армиясының қатарында қызмат қылам. Мен қызматтан азыр келдім. Саат 11:52 мүнөт өтті. Урматтуу кыргызстандыктар, аскер адам болгондон кийин аскер формасын кийип монтип коомчулукка чыгыш бул туура эмес нерсе, буну жакшы билем. Аскердик уставтарга да туура келбейт, буну да жакшы билем. Бирок кыргызда жакшы сөз бар. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Ошон үчүн акыркы коомчулукта аскерлер, армия жөнүндө деген эле өлүмдөр жөнүндө бир-эки ооз сөз айткым келди. Айтканга акым да бар, укугум бар деп ойлойм. Жана жыл башынан бери кокустуктан каза болгон 3-4 солдаттын айынан мына ушул күндө, азыр бүгүнкү күндө кыргыз армиясынын кадырын жер менен жексен кылдык. Аскерге акылы жеткени да жетпегени да, аскерде кызмат кылган кылбаганы дагы түшүнүп түшүнбөй олтуруп алып комментарийлер жазып, бул жакта кишини сүйлөтүшкө мажбур кылдыңар. Аскерлер эч качан монтип чыгып сүйлөбөгөн. Бирок барыбыз отура берелиби? Кол кошуруп, силер биякта көшөгөн артын көрбөй туруп, эмне мынчалык аскерди жамандап атасыңар? Урматтуу жердештерим, урматтуу кыргызстандыктар. Алхамдулилла, Кыргызстан мусулман өлкөбүз, мусулман өлкөдө жашайбыз. Алымдар айтып атат, адам жараларда эненин курсагында анын тагдыры жазылат деп. Ошол аскерде кокустуктан каза болгон жоокерлердин тагдырына ошол нерсе жазылган ажал. Кудайдын тагдырынан ким качып кутулат? Ал жигит аскерге барбаса да үйүндө ошол күн ошол саатта өлүшү мүмкүн го. Буну барыбыз билебиз, эмнеге моюнга тана албай атабыз. Күнү түнү аскердик оор шартта, чек араларда, муздагы окоптордо дем алышы жок, майрамы жок, тууган уруктан мамилени үзүп коюп, кызматым деп мекенге болгон махабатынын артынан жарбаган айлыкка жүргөн жигиттердин мээнетин эмнеге тебелеп атасыздар? Эмнеге аскерди билип билбей жамандайсыңар? Эмнеге? Аскерлер силерге эмне? Аскерде айбандар иштейби? Же аскерде Америкадан, Кытайдан келген офицерлер, сержанттар кызмат кылабы? Кыргыздын татынакай патриот жигиттери кызмат кылат. Үйүндө ата-энеси бар, артында үй бүлөсү бар. Эмнеге мынча аскерди кордоп, аскер жөнүндө жаман сөз айтып калдык? 90% элибиздин бар аскерди жамандап калды. Эмне себептен? Урматтуу кыргызстандыктар, акыйкатты карайлы. Аскерде кызмат кылган жигиттер бар, мына 500 000 кошунубуз бар, биздин мактанган. Мына былтыр мурдагы жыл деген эгемендүү алгандан бери кызмат кылган 500 000 армиябыз бар. Мына биздин мактанарыбыз. Учубуз кур эмес үчүн жок болуп кетпей келатабыз, урматтуу туугандар. Аскерде Кудайдын жазган тагдыры экен, каза болгон жигитти бетке кармап, аскерди жокко чыгардык го. Мына азыр барын уктап атасың. Түн жарым 12 болгон атат. Барын Фейсбукта бойдок аскерге милдеттүү жигиттер мына азыр чакырсак келбей, батыр болуп, бирок Фейсбукта жатасыңар. Азыр атыш болуп атат. Азыр согуш болуп атат. Мекенибизде босогобузда душман турат. Сен экөөбүздүн ата-бабабыз жаткан топурактын үстүнө келип зара ушатып, зына кылып кетип атат. Азыр ушул саатта, азыр мына. Буну эмнеге көрбөй атабыз? Өмүрүн арнаган, өмүрүн мекенге арнаган толтура офицер, сержант, прапорщиктер бар. Булардын чекесинен аккан форманы коз көрүнөт дейсиңер. Коздуктун артында эмне деген мээнет жатат? Кудай дагы айткан бардык нерсе мээнеттин артында. Намаз оку, башка кыл, анан бейишке. Ошонусуңар да ушундай коз форманын артында эмне деген мээнет жатат? Акылыңар жетпей армияны жамандайсыңар. Ошол чекесинен аккан мээнет кылган патриот жигиттердин мээнетин жер менен жексен кылганга бүгүн кантип жол берип атасыңар? Кыргыз армиясы бар үчүн тынч бейпил жашоо болуп атпайбы? Эмнеге балдар аскерге келбейт? Эмнеге? Анткени үйдөн тарбия жок, болду да азыр. Үйдө тарбия жок. Мекенди сүйдөбөйт. Наоборот, мен мамлекетке карыз берем. Мага пособие бермесе, пенсия бермесе дейсиңер. Жакпай атса кетпейсиңби? 7-нчи атабыздан 100-нчи атабызга чейин ата-бабабыздын арбагы жатат. Караңыздар, кандай коз бейиштей жерде жашайбыз. Бул бейиштей жерди сактап калуу үчүн эмне деген мээнет терди төктү. Кече кокустан өлгөн ошол 3 солдат эмес, тарыхта ушул бейиштей жерди сактайм деп 300 000 деген аскердин каны кеткен. Каны төгүлгөн тоолорубузда. Буну эмнеге айтпайбыз? Айкөл Манастан баштап кече курман жататкан балдарына чейинки батырларды мына бүгүнкү күнгө чейин мактанабыз. Басбек Каган планетаны 3төн бирин башкарган, биз каганат курганбыз дейбиз. Тарыхыбызга жалып алып мактанабыз күндүгө. Кечеги боюнда аялдын ичин жарып, мага кошуласың деп ультиматум кылган казактын акыркы ханы Керенсарыны чөкөлөтүп башына алган кыргыздын азганактай жигиттери. Кыргыз эзелтеден тарыхта улуу эл, жоокер эл деп күнү түнү мактанабыз. Бирок акыйкатта бүгүн чыныгы жашоодо бул нерсе жок болуп атпайбы? Ата-бабабыздын айткан сөзү бар. Чептен элдин күчү бек деп. Мамлекет канчалык армияга акчаны көп бөлүп, курал алып, заборлоп, тосуп алганда да буякта духуң жок, аскерди сүйгөн, мекенди сүйгөн патриот жигиттер жок болсо, анын баары эмне? Мына ушул чептен элдин күчүбек.
Мына азыр ушул саатта атышып атат, муздага копто жатат, түгүнөн сыз өтүп 20-18 жаштагы жигиттер. Алар бизден карызбы? Мына былтыр чабыша кетип коңшулар менен эмне болду? 20 жаштын тегерегинде кычыраган жигиттер каза болду. Ошол кезде барыбыз Facebook'тан бейишке чыксын дедик, эртеси унуттук. Мына мурдагы күнү кимиң эстедиң ошо 3 баланы? Артында тукуму калды, бир келген өмүрдө үмүтү бар эле, максаты бар эле, ата-энеси бар эле. Мына азыр атышып атат, Кудай сактасын да канчасын ок тиет, жүрөгүң дүкүлдөп, бир орунда отура албайсың. Анан дагы аскер жаман, баарын карайсың. Instagram, Facebook, тимелеп эркек балдар кыздарды алдагандан башка колдон эчтеке келбей калды азыр. Барын батырсың, чыдыгы жаш 10 баланы аскерге чакырсаң, 8 орун деп алдайсың, экөөң окуйм деп качасың. Эпте армияга барбаш үчүн бардык нерсеге барасың, шайтан менен биргесиң, аскерден калгандай подстава кыласың, дагы башка нерселерди кыласың. Сенин жүрөгүңдө мекенге болгон махабатыңдын жоктугунан болуп атпайбы? Бизден кийинки урпак эртең эмнене мактанат? Баарыбыз мына азыр 100% альтернатив болуп алдык. Ден соолугум жарабайт деп 100% кайсы акыбалга келдик бүгүнкү күндө? Ден соолугуң начар болсо үйүңдө отурбайсың, Россияны чимшип жүрөсүң бардык жеринде акча чогултуп. Эптеп бир машина алып алсам деп, намыс үчүн деп. Намыс үчүн деп эмне үчүн мекенди коргобойсуң? Армияда коррупция, военкомат акчалат дейсиң. Чоп-чоп полковник, военкомдор. Мына азыр түн жарымда дарбазалар тыкылдатып жүрөт, баланы армияга жөнөтүп койчу деп. Үйүнө чакырып аткансып, коркутасыңар, телефон чалып, прокуратурада иштейм, мен сотто иштейм деп. Намысың жок үчүн аскерге бут тососуң. Өзүң кызмат кылбагансың аткени. Тайекең бир жерде жакшы кызматтоо үчүн отурасың. Аскерде кызмат кылганың дагы бүгүнкү күндө сындап жазасыңар. Мен да жазып койбойбу? Тайнем үйүндө пилдин баласы бар деп. Жигитсиңби? Өз көзүң менен келип кошул. Коррупция акчалат дейт. Сени кубалап алып атабы? Коркутуп алып атабы? Эмне акча бересиң? Чакырдыбы? Жигитсиңби? Кыргызстандын жаранысыңбы? Адамсыңбы? Куранда айтып атат, алхамдулилла мусулманбыз, үйүңдү корго деп. Мына азыр үйүбүздө душман турат. Катыңыздын оюнуна кол салам деп турат мына. А сен жатасың Facebook'та жамандап, аскер жаман, булар атат, булар дидапшына кылат деп. Улуну сыйламай кыргыздын канында, салтында, менталитетинде барбы? Аскерде деле ошол мурун келген, кийин келген жумшайт. Бирөөнүн баласын алып алып, чапкылагыдай айбандарды көргөн эмесмин. Мына аскерде кызмат кылган жигиттер сүйлөгүлө, сөзүм жалган болсо. Эмне коомчулук айтпайсыңар акыйкатты? Силер кызмат кылып атканда кимиңерде командирлер же палчандар жарга такады автомат менен атам деп. Кимиңерде? Жокпу мындай нерсе? Аскердик сырдын баары сыртка айтпайсың. Чымчыктай мээңер менен алдагы комментарийлерди жазасыңар. Аскерлер мындай кылат, андай кылат деп. Аталар кече сыймыктары менен сүйлөп жүрөсүңөр. Марфлотто кызмат кылгам, анан Германияда кылгам, тиякта кылгам деп. Аталарыбыз Берлинге чейин кан кечип келген үчүн 15 республиканын алдында чолпонбай атабыз жалындаган зотко төшүн тоскон. Ошолорду мактанабыз. Кечеги боюнда бар аялдардын ишин жарган, казактын келин сарысын чөгөлөтүп башын алган кыргыз назганактай жигиттери. Ошол тарыхыбыз менен мактанабыз. Бүгүн гана бирок бизден 50 жылдан кимди мактанат? Альтернатив болдук бардыгыбыз дейлиби? Мына азыр ушул саатта жатасың үйүңдө, атышып атат, муздага копто жатат. Анан армияны эмнеге жаман дейсиңер? Сен келип туруп катарыбызга кошул. Коррупция, военкоматтар акча алат дейсиң. Билбе? Келип кошул дагы аралаш, өз көзүң менен көр, анан сүйлө. Аскерде кызмат кылбаган жигиттерге тарынасың. Аскер адамдын түшүнүп поддержкага чыгышпайт. Жашоодо баары болот. Аскерде кызмат кылгандагы, кылбагандагы кадырланбай аткан заман болуп атат. Мен көрүп атам. Кыргызстанда жашап аткан башка улуттар унуттугар аскер жөнүндө. Аскер жөнүндө ойлонгуңар келбейт силер башка улуттар. Ата-бабаңар башка жерден бакыт издеп таба албай, менин жериме келген бейиштей жериме. Эмнеге ойлонбайсыңар силер? Эмне барбайсыңар? Армияда улутка, жашка, жер-жерлерге бөлүнбөйт. Кыргыздын патриот жигиттери бар үчүн учубуз кур эмес үчүн мына ушул күнгө чейин жок болуп кетпей келатабыз. Бирок эмне үчүн өлөт деп эле ушул суроону бересиңер. Түшкө чейин TikTok'то уктаса, түшкө чейин түнү менен TikTok'то отурса, Facebook'то отурса, ал балар аскерге алып барып форма кийип, курал карматып, киминде 2 жолу ырдатып, мекенди сүйгө үйлөтүп, согуш өнөрүн үйлөткөнгө түшкө чейин уктап көнгөн балаңар эртең менен тура албай атпайбы? Жүрөгүнө баш болуп чуркай албай атпайбы? Курал кармап чуркай албай атпайбы? Мекенге болгон махабаты жок болуп атпайбы анткени ал балалардын? Анан мен уктай албай атам, тура албай атам десип айтсынбы? Анан атынып атпайбы өзүн? Аталар эмнеге тарбия бербей атабыз? Апаларыбыз тандап тийдигер элеби? Ошону эмнеге бүгүнкү күндө акырбай атабыз?
Аскерде кызмат кылды деп апалар тандап жүрбөйбү дегенсиңер. Кыздарыңардын баарын альтернативтерге бердиңер бүгүнкү күнү. Альтернативтер кыздар коргой албайт.